Урматтуу теле көрүүчүм, бүгүнкү кеч Акчөмөк программасында 5 каналда түз эфирде жалаң гана ыр, музыка, ошонун биргеле болуп көрбөгөндөй эмоциялар менен коштолот. Тааныштырабыз студиябыздын меймандары ырчы аткаруучу Актилек Муратова жана Жеакыяктын коштоосунда бүгүнкү кечти өзгөчө бир эмоцияларга толтурам деп келип отурган Кубаныч Сатаров агам. Кубаныч Сатаров агам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош келдик. Негизи чыгармачыл инсандар кандай гана учур болбосун, бул кызматка даяр инсандар деп айтылат да. Даярбыз, буйруса. Бүгүнкү кечке даярбыз. Түз эфирге даярсыздар. Даярбыз. Мен көрөрмандарга ода берип койдум. Болду. Ыр күлкү менен казынан байтабыз бүгүн деп. Даярбызбы? Даярбыз. Анда урматтуу теле көрүүчүм, биз даярбыз, сиздер даяр болсоңуздар сапарга чыгабыз. Биз менен сапарлашып болуңуздар. Байланышка чыгуу үчүн студиябыздын меймандарына каалоо тилегиңиз болсо, кызыккан сурооңуз болсо, байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-23-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырыңыз. Ошол менен бирге урматтуу теле көрүүчүм, байланышка чыгып жатканда сөзсүз түрдө бирдигиңизге бир көз жүгүртүп, өзүңүздү сыналган олагыраак кармоого аракет жасаңыз. Анда келиңиздер, эфирдин башталышында ыр менен баштайлы. Ыр менен баштайлыбы? Саламатсыздарбы, жалпы кадырман кыргыз журтубуз, элибиз. Кудай буйруса, биз дагы ушул конокко 5 каналына келип калдык. Сиздер менен 1 саат бою бирге ыргуу тартуулап, тамашаларды тартуулап отуралы деген таризде. Анан эми өзүбүздүн чыгармачылык жолубуз ырчылык, аткаруучулук жана тамадачылык. Ошонун ичинде Актилек экөөбүз Кудай буйруса бир ошо тойлордо ырчылык кылып, жарчылык кылып жүрөбүз. Анан ошол Кудай таала маңдайга жазганыбы айтор жолугуп, ошо тойлорду бирге өткөзүп, бир жакшы чыгармаларды, дуэт чыгармаларды ырдап атабыз ал ортодо. Анан азыр болсо биздин көбүнчө эле ошол кайталангыс легенда агаларыбыз бар да, биздин агайларыбыз. Ошол эле Абдыкадыров агайыбыз, Асанкалы Керимбаев агабыз, Жолдошбек Мамаджанов, Аксубай Атабаев, жана кийинки легенда, андан кийинкилер Чубак Сатаев, Бекборбиев деген, Саймык Бейшекеев деген жакшы легендаларыбыз бар. Эми элге сиңген жакшы кайрыктарын ошолордун көбүнчө аткарып жүрөбүз. Ошолордун арасына мен өзүм жакшы көрүп ырдап жүргөн ушул Асанкалы Керимбаевдин чыгармасынан бирди аткарып берейин. Кайсы чыгармасы? Сендей мага. Кабыл алып коюңуздар, кыргыз элим. Көбүнчө Асанкалы Керимбаевдикин билесиздер, классикалык чыгармалар болот. Ушул Сендей магасын тартуулап коюн, кабыл алып коюңуздар. Дарак билип жазда бүчүрүп айларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай. Көлгө жетпей сулар солуйт акпаса, жарга жетпей жигит жалгыз жакпаса, кайсыл кызга кадалбасын карегин, бар бөлөк
бар сенден башкача кайсыл кызга кадалбасын карегим бар бөлөк бар сенден башкача Kimden kalgan tabiatka tarılır Kimden kalgan üylönüler canılır Jürek törtüp koştop jürüp olturam Özündögü sağa degeni sağınır Jürek törtüp koştop jürüp olturam Özündögü sağa degen sağınır Sende mağa bul dünyada табылбай. Кубан Сатаров, тереңирээчилик билдиребиз, кол чабабыз. Махабат темасына келе турган болсок, тунук махабат, алгачкы махабат, ошону менен бирге эле жетпей калган сүйүү бул инсандын жүрөгүндө түбөлүккө жашап, ал кандайдыр бир учурда жүзгө жылмаюу тартып алса, кандайдыр бир учурда өткөн күндөрдүн баарын эске салып, кайгырууга дагы дуушар болушат дейт. Бирок ошол нерсеге туруштук бербей, алган жарыңыз менен бактылуу жашай турган болсоңуз, сиздин турмуштагы эң жеткен ийгилигиңиз ошол деп айтсак туура болсо керек. Кубан ага, ыраазычылык билдирели. Рахмат. Бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө көрөрмандар менен түз байланышта баарлашуу, пикир алышуу болот. Ошону менен бирге эле сиздерге кандайдыр бир күтүлбөгөн жерден суроолор келип калуусу дагы мүмкүн. Алдын ала айтып коелу. Дайымбызбы Актылек эже? Дайымбыз. Анда Актылек эже, ырдын артынан бир ыр болсун. Андан кийин көрөрмандардан келген пикирлерге, суроолорго назар кезек беребиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Анда эмесе баарыңыздарга арнап Кундуз Таштаналиева эжекебизге таандык Балама деген чыгарманы тартып алып кетейин. Кабыл алып коюңуздар.
Бале, кол чабалы. Куанага. Актай кеже. Турмуштагы өйдө ылдыйды. Анан эртеден кечке үстүбүздөгү үйүлгөн ушундай бир түшүктүн баарын үйгө келгенде баланын бир жылмайганы, бир күлкүсү баарын унутат го. Ошондой болобу? Болот. Мисалы үчүн менде ошондой болот. Эртең менен кечке ал эле, бул эле деп жүрүп, үйгө барганда жанагы нерсенин баары бир башкача жашоого, башкача бир ааламга баргандай сезим болот да. Ой, босогодон кирип келатканда эле баягы чарчаганың. Биздики көбүнчө эле тойда. Алыска барабыз, мисалы региондорго барып каласың. Эми чындыгында азыркы учурда тойлор күчөгөндүн үстүндө болуп атат. Негизи Кудай таалам ошол элибизге, ала тообузга, жерибизге тынчтык берип эле ошол тойлор эле боло берсин. Биз өзүбүз тамашалап айтып калабыз беле. Ылайым той бой болбосун, той болсун депчи. Анан эми кыргыз элинде өзгөчө күздүн күнү ошол тойлор көп болуп, ошол менен гана иштейбиз да, кызмат кылып, эмгектенип, үй бүлөнү ошол менен кичине каржылап дегенде өзүбүздүн формаларыбызды, инструменттерибизди бардыгын ошол менен каржылайбыз. Анан чарчайсың, чалгасың, анан үйгө келгенде баягы өзүң айткандай балдарыңды, өмүрлүк жарыңды көргөндө ошонун баары унутулуп артта калат. Сергийсиң, жатып каласың, эртеси кайра срочно тойго чыгыш керек. Азыр күз мезгилинде жакшылык той топурлар аябай байма-бай болот го. Эми бул нерсе аябай жакшы нерсе. Кээ бир кишилер айтып калат, бул той деген буга кандайдыр бир чектөө коюш керек депчи. Эми элестетсеңиз, жакшылыкка кантип чектөө коебуз биз? Дегеним, ырчылардын тойдо алып баруучу тамадалардын бир эле жаман тилеги болот дейт да, тамадалардын, ырчылардын. Ушуга кошуласыздарбы сиздер? Эгерде мени жаман көрсөңүз, тоюңузга чакырып калыңыз депчи. Кошуласыздарбы? Мен да постоянно ушинтип айтам. Эгерде кемчилик кетип калган болсо кечиргиле дейбиз. Жок, ал тойдогу ал башка маселе. Мисалы үчүн көчөдө автоунаа менен баратканда же болбосо коомдук жайларда кайсы бир киши менен сизге карап бир тескери пикир айтса, карап туруп, ушундай кишилерди мен көрдүм да. Мисалы үчүн мен ушул сөздү аябай көп колдоном да, карап туруп. Макул байкеже, эжеке, жаман айтпаңыз. Бирок той кылсаңыз, тоюңузга чакырып калыңызчы деп туруп эле кетип калам. Мага жанагы иште ойлонуп эле калып калат да. Ушул сөз колдоносуздарбы сиздер деле мындай? Болушу мүмкүн, ал деле, бирок мен такай колдонбойм. Той болуп аткандан кийин баягы тойдо кыз жок деп койдум эмеспи? Анан кемчиликтер болуп калышы мүмкүн да, аягында айтам. Таарынбай кеттиңиздер, кемчиликтер болсо кечириңиздер. Таарына турган болсоңуздар ушул кишилердей болуп той берип калгыла. Той берип калгыла. Ошол тойго тамада издеп, такыр тамадалар бошобой калсын. Анан ошол күнү мага чалсаң, күнүңөр мага түшсүн деп. Анан ошол тоюңарды кызмат кылып калайын деп. Актылеге сиздерчи? Мен тамадалык кылып алып барып. Жок, мисалы үчүн ырдап атканыңызда же болбосо кандайдыр бир турмушта андай тоюңузга ырдап калайын ылайым эле. Ушу тоюңузду эле ырдап калбасам депчи. Туура эстей жүрүш керек экен муну. Ачыгында андай кездешпептир мага. Мисалы үчүн тигиндей болуп кет, же болбосо бир кырсыкка учурап кал деген караган ушул сөз жакшы да. Аябай жакшы сөз да. Эми элестетсеңиз, ошол киши мисалы үчүн тойда чакырып калса, рахат аласың го ошол тойго барып, кандай экен жамандан депчи. Туура, наконец-то чакырдыңыз да, келет бекем депчи. Негизи ар бир инсан бул өткөн балалык курагын, мына ер жеткен учурун өзүн өзү турмушта жашоодо эптеп калгандан кийин ата энеден бир аз оолактай түшөт экенбиз да. Бул нерсени эгер калп деп айта турган кишилер болсо, мен ойлойм, туура эмес айтып атат депчи. Турмуштун түйшүгү менен көп учурда ата эне менен алыстап, же болбосо турмуш менен ар кандай учур болот да. Мен сиздердин балалыгыңыздарды сурагым келип турат да. Биздин балалыгыбыз деген, мен бала чагымда өзүм 7 бир тууганбыз, 4 эркек 3 кыз. Анан менден кийинкиси бир иним бар, ал дагы ушул айылда калды, апабыздын жанында, ал дагы ушул чөйрөдө мени ээрчип аккордеон ойноп, анан ал дагы ырчылык кылып, жарчылык кылып, бирок айылдагы тойлор менен. Анан атабыз болсо жашыраак чагыбызда эле, бир 5-класс кезибизде эле өтүп кетти. Апабыздын колунда, канаттын астында чоңоюп өстүк дагы. Анан
Sen айтмакчы. Коем изденели деп анан аттанып кеттик. 11-класты бүткөндөн кийин Бишкекке келдик. Ошону менен бияктан ушул эле музыка тармагын ушул жагын эле аркалап келдик. Анан бирок жанагы өзүбүз алыс болгон менен как раз ушу айтайын дегеним быйылдан баштап ушу бизге кечирээк келди окшойт. Же ошол той деп жүрө берип мурун этип аралган эмеспи? Кичине оондук айрыктар, оондорлор келип атат. Өзүбүз алыста болгон менен ар бир баланын деле, кыздын деле жүрөгү, жан дүйнөсү ата-энесинин жанында болот да. Ошого илгом келип жазган апакем деген ырым бар. Атабыз өтүп кетти эле, ага жазбай койбойн, жазбай эле коеюн деген неме жок. Атакем деген да кырлар дейм. Кудай буйруса, ошол айтайын дегеним бу ак тилек менен дагы келип аткан нерсени элге жеткирип коюш керек болуп калды. Буйруса 2023 жаңырса, Кудай буйруса жаңы жылыбызды жакшы тоссок, жакшы ой максат пландар бар. Дуйыттырларда дагы ырдап бир жакшы анан өзүбүздүн чыгармаларыбыз дагы ошол алектенип көрөлү дегенчи. Демек, алыста болсоңуздар дагы жүрөгүбүз энебиздин жанында да. Жакшы, ак тилеги же. Эмне деп кошумчалайсыз? Балалыгыңыз. Азыркы учурда сизди үй бүлө мүчөлөрүңүз көрүп жаткан учурбу? Ооба, үйдө көрүп атышат. Ата-энем, бир туугандарым, апам. Балалык кезим үйдүн мен эң кичүүсүмүн. Өзүбүз үй бүлөдө 5 кыз, 1 эркек биз. Анан балалык кездем балалык кезге жетпейт экен да. Эстесем азыркы кез өзүң баягы атам көп айтат да бизге, балам балалуу болгондо сезесиң деп. Чындап келсең, азыр балалуу болгондон кийин көп нерсени сезет экенсиң. Ата-энени кадырлай, бактай билиш керек экенин. Ошо эми болгон аракетимди кылып, Кудай буйрса, ата-энемдин көңүлүн ортпай, өзүм ата-эне болуп калган үчүн бу жашоо деген айланма экен да. Анан өзүбүз да балдарыбыздан жакшы эме алалы деп болгон аракетти кылып, сый мамиле көрсөтүп. Ошол балдарды жакшы ата-энеге жакшы мамиле кылып. Бирок тилектиги жакшы. Жан дүйнөсү дагы, жүрөгү дагы ата-энесинин жанында, өз деле ата-энесинин жанында. Баласы деле жанында. Куаныке, ак тилек эже көрөрмандардан келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Биз ак тилек эжебиздин күйөрманыбыз, биздин сүйүктүү Кырчы эжекебиз аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Үнүнө чоң таазим кылабыз. Булбулдай болгон үнүңүз эч убакта өчпөсүн, алыстарга бийиктей бериңиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Сизди терең урматтоо менен Айко, Байко деп өздөрүнүн баягы жашоодогу кайманаттары менен жазган экен. Акыркы сандары 777 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кандайсыңар? Кубан байкеге ден соолук, ишине ийгилик каалайбыз. Биз Көгөй айылынан болобуз. Ырсуранал деди эле, мүмкүн болсо экөөңүздөр биргеликте ырдап бере аласыздарбы деп акыркы сандары 846 менен аяктаган абонент өзүнүн билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Кубан байке бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Акыркы сандары 576 менен 74 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен 5-каналдын кызматкерлерине чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ой, чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Классташым Сатаров Кубанга ден соолук, ишине ийгиликтерди каалаймын. Ден соолукта бол, чыгармачылык бийиктер болсун. Көгөй айылынан классташың Гүл Нур деп классташыңыз кол койгон. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен ак тилек эже үнүңүз аябай куулжуйт. Сиздин күйөрманыңыз болом. Чоң-чоң ийгиликтерди каалаймын. Мүмкүн болсо экөөңүздөр биргеликте ырдап бериңиздерчи, аябай суранат элем деп акыркы сандары 678 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Таалай Кул, Нурсултан, Назира деп аттарын, ысымдарын атап өткөн. Келиңиздер анда биргеликте ырдайлычы. Биргеликте ырдап берели. Атайбек Бүдөшов жана Каныке Эралиеванын сөз оңдоруна таандык бүт эле ырдап жүрөт. Азыр жакшы чыгармалар бизге да жагат. Көп жерде ырдайбыз. Ак тилек ырдалып бүт махабаттар ырдайбы.
Анда эмесе ошол жанагындай SMS билдирүү жазган, каалоо тилектерин айткан жалпы биздин көрөрмандарга, классташтарга, күйөрмандарга арнап ак тилек экөөбүздөн айтылып бүтпөйт махабат, Чындыгында эле ырдалып бүтпөйт махабат, урматтуу теле көрүүчү 5-каналда түз эфирде Ак чөлмөк программасын көрүп жаткан учуруңуз. Студиябыздын меймандары Актилек Муратова жана Кубан Сатаров агаларым келип бүгүнкү кечти өзгөчө бир керемет кечтердин катарында толуктап
жаткан учурлары. Сизде сурооңуз болсо же каалоо тилегиңиз болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 бул номурга түз байланышка байланышсаңыз болот жана төмөндө турган WhatsApp номурга SMS билдирүү калтырсаңыз болот. 0995-23-20-81 жалаң гана SMS билдирүү калтырабыз. Келип түшкөн SMS билдирүүлөрдүн катарында Кубан ага бизди Мургап районунан көрүп жаткан кыргыз боордошторубуз SMS билдирүү жөнөткөн. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Жигит дагы, айым дагы аябай сонурдайт экен. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз сиздерге Мургаптагы этникалык кыргыздар жазып жаткан учурубуз дейт. Мүмкүн болсо Мургаптагы кыргыз боордошторуңарга арнап Рыспай Абдыкадыров агабыздын ырларынан ырдап коюңуздарды аябай суранат элек. Биз өзүбүз башка жакта жашасак дагы жүрөгүбүз ала тоо, кыргыз эли, кыргыз жери деп согот. Акыркы сандары 937 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Мүмкүн болсо Рыспай аганын ырларынан кезек берели анда. Бар. Чагылган деген ырдап берели, Рыспай Абдыкадыровдун тойлордо ырдап жүргөнүнө, же классикалык чыгармаларынан. Классикалык чыгармаларынан ырдасаңыз аябай жолугарын деген. Жалпы бизге SMS билдирүү калтырган, каалоо тилектерин айткан боордошторубуз, мекендештерибиз, бир туугандарыбыз сиздердин талабыңыздарды аткарып, Рыспай Абдыкадыровдун Жолгарын билгемин аттуу чыгармасын аткарып берели, кабыл алып коюңуздар. Biz joluktuk, bilbeyim kaçan ümitim, elep aldın, jürök erkini sen büyütün, bir gan emes, taqdırga min talayım rahma. Bizdi koşkon, oşol aylı, oşol jırgal, oşol beypil tündörü. Min jaşodum, kança jolu ıyladım, bakıt izlep, özümde özüm kıynadım. Jolukkanda karay berip gözümdü, kubanıçtan ködönüme kölküldödün sığmadı. Oşondoğu sululuk ay dünönün menjir şarım çarkaylanıp jürgönüm bilbesem da bar ekenim bul dünödö ak suyum. Men özüňe kaçandır bir ubakta jolugarım bilgenmin. Bilbesem da bar ekenin bul
дүйнөдө бул жашоодо ак сүйүк мен өзүмө качандыр бир убакта жолугарым билгенмин жолугарым билгенмин. Бар болуңуз. Көрөрмандар, сыналгынын ар жагында сиздердин ырдап жаткан чарбаларыңыздарга, аткаруу чеберчиликтериңиздерге аябай жогорку бааларын берип жаткан учуру. Ошону менен бирге эле ушул таланттар буга чейин эмнеге келбей жүрдү эле, Шабдан эмнеге чакырган жоксуң буга чейин деп мага дагы бир өздөрүнүн таарыныштарын айтып жаткан учуру көрөрмандардан кечирим сурайбыз. Мындан ары байма-бай керек болсо бир жумада 2 жолу чакырып турабыз. Буйруңуз. Көз тийип жүрбөйсүң. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Кубан аябай жакшы ырдап жатасың. Талантыңа таазим, талантыңды ашкындай берсин. Көгөй айынан классташтарың дейт. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Ак тилек азаматсың, сени менен сыймыктанабыз. Сонун ырдап кыргыздын сыймыктуу кыздарынан болуп жүрө беришиңе ийгилик. Таежең Чынара деп акыр сандары 731 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Ак тилек эже чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Бар болуңуз. Сиздин комуз үйрөтүү мектебиңизге кандай байлансак болот? Мүмкүн болсо айтып өтүңүзчү. Анан дейт, күйдүм жокту бир ырдап бериңизчи эжеге дейт. Лезетный болду. Чоң рахмат баардыгыңыздардын каалоо тилектериңизге терең ыраазычылыгын билдирем. Аман болуңуздар. Мен өзүмдүн реклама башталды. Айтыңызчы. Эфирдин учурунда береличи жарнамага вакытты. Жеке студиям бар. Ошо окутуу боюнча ырдоо, комуз үйрөтүү боюнча вокал, аккордеон, фортепиано ошол боюнча сабак берип балдарды окутуп келатам. Көп жылдан бери эмгектенип. Телефон номерди эфирден сырткары калтырып коеюн. Эфирден эле айтыңыз. Эфирде жарнаманы айтыңыз, акчасын Кубан агам төлөйт деп койгон. Тамаша, айта бериңиз. 508 83 85 05 508 83 85 05. Ушул номерге байланышсаңыздар, эртең өзүм бажырайып күлүп тосо алам. Комузум менен карап. Эфирден сырткары убакта урматтуу көрөрман, бизге WhatsAppка SMS билдирүү калтырып коюңуз. Сөзсүз түрдө төмөндөгү телефон номерду сиз сактаганга же болбосо жазганга жетишпей калган болсоңуз, биз сизге жардам беребиз. WhatsApp'тан толук адрести жана ошону менен бирге эле сиз байланыша турган телефон номерларды калтырабыз. Келиңиз анда күйдүм жоктур дайлычы. Рахмат. Немесе элибиздин классикасына айланып калган айтылуу Атай Огонбаевдин Күйдүм чогаттыр чыгармасын тартып алып кетейин. Кабыл алыңыздар.
Абал чабабыз ыраачылык билдирели. Бүгүнкү кечте көрөрмандарыбыз аябай активдүү. Азыр келип түшкөн билдирүүлөрдүн катарында ушунчалык бир өздөрүнүн башка жумуштарын баарын таштап, ушул таланттар ырдап жатканда, ушундай ырлар ырдалып жатканда, мен башкасын кое турам дагы биринчи ыруугам деген көрөрмандар бар экен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен мен Айдеркен шаарынан көрүп жаткан учурум дейт Акчонбек программасын үзбөй көрөм ар дайым дейт. Чармачылык ийгилик каалайбыз 5-канал ар дайым ушундай таланттуу инсандарды ошол менен биргеле музыкалык аспапта керемет аткарган инсандарды чакырып жүрө беришиңерге мен тилектешмин дейт. Анан дейт. Кубан абдан жакшы ырдайт экенсиң. Ак тилек андан дагы мыкты дейт. Балама дагы чармачылык ийгилик каалаймын. Бар болгула. Ар дайым эле жашообузда ыр болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Мен силерди жакшы көрөм. Азаматсыңар. Чындыгында жакшы ырдайт экенсиңер деп акыркы сандары 595 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Комуз үйрөткөн ак тилеге же дейт. Ии дебейсизби? Сизди аябай жакшы көрөм дейт. Чармачылык ийгиликтерди каалаймын. Сизге кандай байланышсам болот? Мүмкүн болсо дагы бир айтып коюңузчу дейт. Акыркы сандары 922 менен аяктаган абонент. Урматтуу көрөрман, эфирден сырткары убакта биз сизге SMS билдирүү менен жиберип коелу айтылган телефон номурларды. Саламатсыздарбы? Кубан ишиңе ийгилик, булбулдай үнүң өчпөсүнчү. Көкөйдөн Кудан Курманбек деп акыркы сандары 499 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздарга дейт. Чармачылык ийгилик каалаймын. Бар болуңуздар. Мүмкүн болсо экөөңүздөр дуэт ырдаңыздарчы дагы дейт. Жакшы ырдайт экенсиздер деп акыркы сандары 362 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Бир билдирүүнү дарегине жеткизели дагы. Андан кийин музыкалык чыгармага кезек берели. Кубан дейт, талантың ташкындай берсин. Эркин кайнаган үй бүлөсү менен сыймыктанабыз сен менен. Бар бол, азыр учурда сен көрүп жаткан учурубуз деп 921 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ак тилеге жөө дейт. Караңызчы жазган эркелетип. Үнүңүзгө береке дейт. Ар дайым таңшып эл алдында ырдап жүрө бериңиз. Сизге чармачылык ийгилик каалаймын. Акыркы сандары 860 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Урматтуу көрөрмандар, бизге байланышка чыгуу үчүн түз байланышка чыгуу үчүн шаардык номурга байланышабыз. Ал эми WhatsApp номурга SMS билдирүү гана калтырабыз. Келиңиздер анда. Биргеликте ырдайлы. Биргеликте ушул сөз обону Улук Мырза Болотовдук болуш керек, э? Негизи же сөзүн бөлөк бирөө жазган Улук Мырза Болотовдун обонунда болуш керек. Махабат дастанын айтып берелем. Ак тилек экөөбүз ушу тойлорго барганда быйыл ушу менен кыйын чыгып атпайбыз ак тилек. Махабат дастанын айтып берели, анан эфирдин сыртында ак тилек жолдош Арстан иним да өзүмдүн. Ак тилек болсо келин бала болот бизге. Сыртка чыкканда бакка таң өттөйбөсө болду. Жамырда калды. Эмне болсо да ырдайлы, дуэт ырдаганда кечирим сурайм дейсиз. Алдын ала кечирим сурап койгон. Ошол классташ өзүмдүн досум тиге Тарел экөө бизди таашып келип берик, анан сыртта көрүп отурушат. Ошол экөөнү андайлы өзүмдүн жубайымды кошкал көрбөй калды окшойт. Ура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы, э? Келиңиздер.
жұртыңдан күлкің төгілді Удырғы тойын бөліні Құлайға сандың қарында шот Ұлғайған кезде көріні Ұлғайған о кезде көріні Ұлғайған о кезде көріні Махаббатым sizге арналар Махаббатым sizге Мейкиндеп чық-чоқай берен Мелі жиген биік жай белен Менетейін алып кетейін Мен бойдық кезде қайделен Мен бозылан кезде қайделен Махаббатым sizге арналар Махаббатым sizге арналар Махаббатым sizге арналар Вали, қол жауады. Қонаға, ақты кеже. Сіздер тап жатқанда көрермандар сіздерге екі тарап болып, екі жағат болып, бірөөсі мен ақ тілекке ең жоғырқы бағаны өрем десе бір көрерманымыз, өй, Қуан айбай соғындырды батады, мен Қуанға ең жоғырқы бағаны өрем деп екі жағат болып жатқан жүрі. Саламатсыңар бұн, Куба байке, ақ тілек, үніңерге береке, талантыңа ташқындай берсін, бұлбұлдай болған, авазыңыздар өшпөсін. Сілердей таланттар қылымда жарлады. Мен екі өңірге тең ең жоғырқы деген бағаны берем деп бұйтықшалар бар ғой, мұндай айбай бір жақшы көру сезім келдірген. Ошондой бұйтықшалары жіберген, ақысындары 255 миллион аяқтаған көрерман. Түз байланышты көрерманымыз бар, қабыл алабыз. Алло, саламатсыз ба? Құтманды кечіңіз менен түз байланыштабыз 5-ші канал Ақчынбек программасы. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қош келіп тұрсыз. Түз эфирдебіз, келіңіз. Алло. Алло. Урматтуу көрерман, түз байланыштабыз, келиңиз. Алло. Саламатсызбы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы. Саламатчылык, кош келиптирсиз. Болбойт аташта. Рахмат. Мен Қабанбай районунан Тамашайымдан dilедим.
десек алсап кетти. Урматтуу көрөрман. Бизди сыналгыдан кайра угуп, анан кайра жооп берип атып, ушуну элиңиз түгөнүп калды, бирдигиңиз түгөнүп калды. Ошондуктан бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш эң жогорку деңгээлде өтөт. Айтылган эрежелерди сактоого барыңыздарды чакырабыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Бул коңгур үндүү ырчылар аябай бүгүн мени таң калтырды. Бар болуңуздар, мүмкүн болсо суранабыз. Жакшы ырлардан ырдап бериңиздерчи, экөөңүздөр бирге ырдасаңыздар, аябай жакшы ырларды ырдап жатасыздар. Бүт унутулуп бара жаткан ырларды, жок унутулуп бара жаткан ырларды ушинтип эске салып турганыңыздарга биз аябай сүйүнүп жаткан учурубуз. Негизи мындай ырларды ырдаган гана ырчылар ырдай алат. Анча-мунчалар кечирип койсун деп акырксандары 454 менен аяктаган абонент арыз арманды айтып салган турбайбы? Атып бөлбөңүз. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Аябай сонун ырдап жатасыздар. Мен сиздерди сыйлаймын, талантыңыздар ташкындай берсин. Бар болуңуздар. Кубан байке, Актылек эже чыгармачылык ийгиликтерди каалайм деп жана мондойчо болгон мындай быйтыкчаларды жиберген экен. Оозунан жүрөкчө чыккан. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Саламатсыздар. Бүгүнкү ошо ырдап жаткан ики бамсакеге Туғаным Актылекке халал тілек айтып қойдым. Жақсы болады, уатабыз. Қош келіптірсіз. Мен атым Медик. Актылекке осы өміріне игілік қалай тілек. Рахмат. Құдайым чүйіз болғауыз. Өмірім өркіне ерсін класташым. Туғаным сен жақсы көрмейді. Сыйлықтан алып сенімнен. Ұшы біз үшін Үсенғалиевтен ырдап берсең жақсы болады. Рахмат. Жақсы боласыз. Чоң рахмат, Расыл билдирели, урматтуу көрөрмандар. Биздин жасап жаткан жумушубуз түз эфирибиз сизге жагып жаткан болсо, анда биз максатыбызга жеттик деп айтсак, эч жаңылышпайбыз. Саламатсыздарбы? Кандай Актылек ден соолук жакшыбы дейт. Сага чыгармачылык ийгилик каалаймын. Узун өмүр, чын ден соолук каалаймын. Бар бол, өркүнүң өссүн, чыгармачылык бийиктиктерди каалаймын деп сага ак жол каалаган. Аяштарың жакшылык бурул, Мирзат Жаркынай. Бар бол деп СМС билдирүүсүн калтырган. Өй, көйгөй айынан жазып жатам мен силерге дейт. Караңызчы. Саламатсыздарбы дейт. Классташым Сатаров Кубанга чыгармачылык ийгиликтерди, ден соолуктарды каалаймын. Өркүнүң өссүн, бар бол. Көйгөй айынан сыймык болуп жүрө бер деп акыркы сандары 698 менен аяктаган көрөрман СМС билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Жөн гана биз менен саламдашып, өзүнүн тилектештигин билдирип коем деген көрөрманыбыз. Расыл билдирели, бир СМС билдирүүнү дарегине жеткизебиз дагы. Бир музыкалык чыгармадан кийин эфир жыйынтыктайбыз. Эфирибиздин убакыты соңуна келип калды. Актылеге жөө, өнүңүзгө береке, талантыңызга таазим. Мен сизди жакшы көрөм. Ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиз. Актылеге эң жакшы аткаруу дагы бир, мүмкүн болсо ырдап бериңиздерчи деп акыркы сандары 480 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кубан досума кааларым, чын ден соолук каалайм. Ишине ийгиликтер көп болсун. Мен Көйгөйдөн досуң Элмирбек, өзүңдүн рахмат. Ар дайым чыгармачылыгыңды баалаймын жана сени менен сыймыктанам деп Элмирбек деген досуңуз СМС билдирүү калтырган. Келиңиздер, анда биргеликте бир чыгарма аткаралы, анан эфир жыйынтыктайлы. Ушундай да вакыттын тардык ай. Рахмат, баарыңыздардын кабылдыктериңиздерге. Бада өрбөдүмбү, бир жумада эки жол чакырам деп. Авторский чыгармаларыбыз калып калды, маны дагы бир кездешкен. Сага чейин Сыймык Бешекеевдин репертуарына таандык. Жакшынакайымды аткарып берели. Актылек. Классташым айтып коюн. Жанагы эмелек айтып атты классташтарга. Бир туугандарым Үсеналиев, жалпы Үсеналиевтерге, классташым Берик, чоң рахмат. Бардык кабыл тилектериңиздерге ыраазычылык билдирем. Айтканыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин классташтарыма, досторума дагы, ушул чыгарманы бардыгыңыздарга рахмат. Бардыгыңыздар жакшынакай болуп жүрө бериңиздер, биздей болуп.
келесің, қачан келесің. Қанкейін күткен кездерден көрдім, қалабайын сенден өзгөнің немен. Қарағым келіп, қарайып барат, қараған сайын көздерің менен. Жақшына қайып, жарық тебелесің, жан дүнім елеп, неге жеңесің. Жашыл жарық нұр, жағған жол менен. Қачан келесің, қачан келесің. Сүрдініп бүттім, тұшағып деген, сүйсіз жашап, құтабыз беден, құлады сыйқыр, үмітіңменен, құшақтап алдың кей, құсалық менен. Жақшына қайып, жарық тебелесің, жан дүнім елеп, неге жеңесің. Жашыл жарық нұр, жағын жол менен. Қачан келесің, қачан келесің. Қачан келесің, қачан келесің. Жан дүнім елеп, неге жеңесің. Жашыл жарық нұр, жағын жол менен. Қачан келесің, қачан келесің. Қачан келесің, қачан келесің. Бүгүнкү кеч көрөрмандар үчүн, биз үчүн эң жемиштүү күндөрдүн бири болду деп айтсак туура болот. Соңку СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы? 5 каналдын жалпы жамааты сиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ак тилек ишиңе ийгилик, чыгармачылык ээргүү, кыргыз элиме аттын кашкасындай таанымал болуп, элдин кызы болгой. Орто Азияга, дүйнө жүзүнө тааныл. Биз сени менен сыймыктанабыз. Мен Букен эжең бар бол деп акыркы сандары 096 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Ак чөлмөк берүүсүнө ысык көлдөн чоң салам. Ак тилек эжебизге чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Жылдыздуу эже экен, жакшы ырдайт экен. Кубан байке бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Экөөңүздөр тең аябай сонун жакшы ырдайт экенсиздер. Бүгүнкү кеч Ак чөлмөк программасы менен аябай шаңдуу өтүп жаткан учуру. Мүмкүн болсо бул инсандарды дагы эфирге чакырыңыздарчы деп сунуш киргизген. Сөзсүз түрдө буюрса декабрдын башы менен сиздердин сураныш менен сиздердин келген пикирлерди эске алып, биз түз эфирдин жүрүшүндө убада беребиз. Декабрдын башы менен сөзсүз түрдө эфирге чакырабыз. Сунушту четке какпайсыздар? Жок. Буйрса келебиз. Буйрса келебиз. Студиябыздын меймандары бүгүнкү кечти ыр майрам тартуулаган Ак тилек Муратова жана Кубан Сатаров агаларым болду. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым эле элдин кызматында, элдин сүймөнчүлүгүндө жакшылык тойлордун жарчысы болуп жүрө бериңиздер. Ден соолук, оорубаңыздар, юбилейлик бакыт. Айтканыңыздар келсин, иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Аманчылыкта, эсенчиликте, жакшылыкта көрүшүп туралы, тойлордо, ушундай жакшы күндөрдө мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы өзүмдүн апама, жалпы бир туугандарыма, менин 82-жылкы жалпы классташтарыма, досторума, андан тышкары менин жалпы кесиптештериме бул жакта иштеп аткан эфирден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баардыгыңыздарга салам айтып кетем. Бир туугандарым, жалпы аман эсен болуңуздар, жакшылыктын жарчысы болуп, Кудай буйрса ушундай жакшы эфирлерден жолугуп, жакшы ырларыбызды тартуулап туралы. Анан 5 каналдын жалпы жамааты сиздерге дагы көптөгөн албан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ак тилек эже, сизден эки ооз. Биринчиден ошо 5 каналдын бардык жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Өзгөчө сизге шабдан юбилейиңиз менен аман болуңуз.
Анан мен дагы убакыттан пайдаланып ушу теленин артында көрүп турган ата-энем, бир туугандарым жана ошондой эле апам, тайэжелерим, аяштарым, касташтарым, ушу бардык эле эми кыргыз болгондон кийин бардык эле бир тууганбыз да. Ошо бардык бир туугандарыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Аман болуңуздар. Сиздерди кубандырып биз ырдап жүрөлү. Бар болуңуздар. Тойлоруңуздар болсо чакырып туруңуздар. Тоюңуздар бар ырдап каласыз. Келбей калбайбы, келинчек, балдар сиздерге дагы салам. Силер жүрөктөн сөйрөп койбойсузбу? Кубанеке, Актагеже, чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Кудай буйрса, декабрдын башы менен кайрадан дал ушул студияда сиздерди күтүп калабыз. Рахмат, келебиз буйрса. Урматтуу телекөрүүчүм, биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана тыныгуу, бир жакшы музыкалык чыгармадан кийин студиябыздын экинчи мейманы менен маек курабыз. Ага чейин сиздер ыргып туруңуздар.